Ар бир келиндин артында ажырашып кеткен, кыйынчылык көргөн, ошол жанында керек учурда коргой албаган эри турат да. Ушул маселеде кенен ойлонгонго аракет кылдым. Коомузда болуп жаткан иш аракеттерди көрүп, ажырашкандар тажрыйбада көрүп, кээ бирөөлөр ажырашам башка кылам дей бергенден, мындай карасаң, эркек чындап кээде апасына тартып коет экен да, баары апам о деп, апам жакшылык каалайт го мага деп, баягы адилетсиздик кылып коет экен аялыга карата. Аял негизи туура эле айтып атат. Бирок аялыны жандабай, апасын жандап кетет экен да. Неге апа чоңойтtu, башка кылды, ар кандай сезимдерге алданып, кирип кетет экен. Жок. Мекендешим адилеттүү болуш керек. Кээде апаңыз адилетсиздик кылышы мүмкүн. Кээде атаңыз адилетсиздик кылышы мүмкүн. Кээде аялыңыз. Таразыны туура койгонду билишибиз керек. Аллах Тааланын таразасы так туура. Атага карата, бизге карата, аялыбызга карата. Ошондуктан некен аялыңызды коргоңуз. Туугандарыңыздын жаман көз карашынан, бир туугандарыңыздын ата энеңиз кээде адилетсиздик кылып атабы, коргогонду билиңиз аялыңызды. Аялыңыз сизди деп келди, жакын туугандарыңыз деп эмес. Аялыңыз сиз менен жашайт, жакын туугандарыңыз менен эмес. Демек, сүйгөндү билди сизде. Эми сиз дагы урматтаганды, сүйгөндү билиңиз.